Жайдын ысык аптабында шаардын кооздугу үчүн өстүрүлгөн гүлдөр адамга жагымдуу маанай тартуулап келет. Кыдырата тизилген кызыл тазыл гүлдөрдү өстүрүү албетте чоң эмгекти талап кыларын билебиз. Өз убагында сугарып, түбүн жумшартып, ото чөптөн арылтып турсак, гүл дагы колпуруп, өзүнүн түсүн жоготпой келет. Ар бир таңды эрте туруп тосуп, гүлдөргө суу берип, алар менен кыялданып жашаган Арстанбек Дүйшеевди сөзгө тартты. Таң атканда турамын, туруп өзүмдүн ишим жашылдандыруу курулушу болгондуктан бүтүн бардык кыргызстандыктарга, Кыргызстанга келген меймандарга Бишкек шаарынын кооздугун салым кошуш ниетте жашылдандыруу курулушунда гүлдөрдү сугарып, аларды карап, биздин милдетибиз. Гүл өстүргөнгө мен жаш кезимден эле биз жайлоодо чоңойгонбуз, алайын жайлоолоруна жүргөнбүз. Гүл өстүргөнгө жана жашылдандыруу курулушуна жашылдандырууга мен кызыгамын. Арстанбек Араван районунда төрөлүп, Алай жергесинде билим алган. 1996-жылы Ош мамлекеттик университетинин табияттануу жана география факультетинин артыкчылык менен бүтүрүп, 2 жыл айылда мугалим болуп иштеген. Ошондо эле ал гүлдөрдүн түрүнө жакын болуп, аны өстүрүүнүн жолун үйрөнгөн. Өзүм кесибим боюнча биология адистик боюнча мугалиммин. Ошол боюнча жашылдандыруу курулушуна кызыгып, бул Бишкек шаарына келип жашылдандыруу курулушуна иштедим. Андан өзүмдүн кесибимди жогорулатуу максатта ландшафт дизайнерге дагы аны окуп бүтүп, жана ушул гүлдөр боюнча флора, фауна, мындайча айтканда эми жашылдандыруу боюнча мен дагы болсо билгим келет. Дагы болсо Кыргызстандын кооздугун дагы дүйнөгө тааныткым келет. Чет мамлекеттен келген коноктор көрсүн, билсин Кыргызстандын кандай экенин. Мурун СССР мезгилиндеги Бишкек шаары кандай даражада болсо дагы ушундай даражага жеткиргенге аракет кылабыз. Каарманыбыз корей тилин үйрөнүп, Корея өлкөсүндө 2 жыл иштеп келген. Ошол жактан дагы гүл өстүүнүн бир канча ыкмаларын өз көзү менен көргөн. Кийин Кыргызстанга келгенде аны дагы ишке алышкан. Өз өлкөбүздөн өтөр жер жок экенин билдим. Ушул жерден иштеп акча тапса болот. Кээде мен өстүргөн гүлдөрүмдү сындырып кайдыгер караган тургундарды көрүп, ичим ачышат, дейт Арстанбек. Бишкек шаарынын тургундарына жана келгендерге, келген конокторго жашылдандыруу курулушу карап жаткан гүлдөргө Бишкек шаарындагыларга этият аяр мамиле кылсаңыздар деп, аны сугарасыз, чабасыз, отойсуз, даяр кылсаңыз, бирөө келип сындырып кетсе, ачууңуз келет. Анан ошол чет мамлекетте иштеп жүргөн жаштарга айтарым, кайтып Кыргызстанга келгиле, өзүбүздүн мекенибизге кызмат кылайлы. Азыр иш жок деп агылып сыртка кетип жаткан жаштар көп. Бирок ар бир адамга өз өлкөсүнө кызмат кылуудан артык милдет болбосо керек. Бул жагынан Арстанбек көп жаштарга үлгү болор дейбиз. Шаардын бир бөлүгүндө гүл өстүрүп, жаратылышты сүйүп, ага аяр мамиле кылып, адал иш жасаган каарманыбыздын эмгегине баракелде дейли. Айбек Асанбек уулу, Бийбек Жумабаев, Кутман таң көрсөтүүсү.